кандагы глюкозанын деңгээли көбөйгөнү менен ал бизге эч кандай сезим бербейт да. Ооруксунуу, эч курден кычышуу дагы болбойт. Ошон үчүн жүрө берет дагы, анан өтүштүрө берет. Ошонусу менен коркунучтуу. Кант диабети деген эмне? Анан ал кантип пайда болот? Негизи кант диабети эки топко бөлүнөт. Азыркы учурда бардык куракта ооруп калуу ыктымалдуулугу бар. Эми азыр айтып атпайбызбы, көпчүлүгү билбей калып жүрөт депчи. Анан алгачкы белгилери кандай болот мына кант диабети менен ооруп аткан адам? Анан адамдын мүнөзү дагы өзгөрүп баштайт. Кутмандуу күнүңүздөр менен, сүйүктүү YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге кант диабети, сахарный диабет тууралуу маек куруп беребиз. Кант диабети оорусу кантип пайда болот, анын дарылоо жолдору жөнүндө дагы кенен маалымат беребиз. Ал эми бул оору боюнча бизге терапевт Уланбек Аманбай уулу айтып бермекчи. Саламатсызбы? Кош келипсиңер. Эң биринчи эле ушул дарынып атканыбызда башында сүйлөштүк эле, Кыргызда негизи баардык эле адамдар ооруну өтүшүп кеткенден кийин байкашат депчи. Анан эң башкы биринчи эле суроо ошол оорунун коркунучтуу жактарын айтып берсеңиз, өтүшүп кеткенден кийинки абалынчы. Оорунун өзү коркунучтуу эмес, оорунун кесепети коркунучтуу. Анткени кандагы глюкозанын деңгээли көбөйгөнү менен ал бизге эч кандай сезим бербейт да. Ооруксунуу, эч курден кычышуу дагы болбойт. Ошон үчүн жүрө берет дагы, анан өтүштүрө берет. Ошонусу менен коркунучтуу. Көз азиздиктин маанилүү себептеринин бири ушул. Көпчүлүгү анан гемодиализге түшүп калуунун дагы маанилүү себептеринин бири ушул. Көпчүлүк ушул бейтаптар глюкозаны көбөйүп кеткенине маани бербей коюшат дагы, акыры ушул нерсеге түшөт. Маанилүү, бул дагы коркунучтуу. Жана ошондой эле ар 7-чи, адашпасам, адамдын ампутациясы, мындайча айтканда буттун кесүүсү дал ушул диабеттен улам болот. Себеби алар маани бербей коюшат, натыйжада ушундай жаман кесепеттерге алып келет. Анан албетте адамдын өмүрүнүн кыскаруусуна дагы маанилүү себепчи болуп калат. Эми этап менен акырынан келсек, кант диабети деген эмне? Анан ал кантип пайда болот? Кант диабеттин жөнөкөйлөтүп айта турган болсом, бул ачкалык деп бир сөзүн айтса болот да. Биздин организмибиз триллиондогон клеткалардан турат. Клетканын ар бири азыктанат. Азык бул глюкоза. Глюкоза биз үчүн кудум унаа, бензин менен же солярка менен жүргөн сыяктуу эле биздин организм глюкоза менен жашайт. Глюкозаны биз тамак аш аркылуу алабыз. Негизинен углеводдордон алабыз. Ошол углеводдор глюкозага айланып, анан биздин кан тамырыбызга түшөт, андан кийин клеткаларга барыш керек, а клеткага киргени анын мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ошонун натыйжасында клеткаларда энергия жок, ал эми кан тамырыбызда болсо глюкоза көбөйгөндөн көбөйө берет. Ушуну биз диабет деп коебуз. Негизинен ушундай. Кандай адамдарда мындай ооруп калуу ыктымалдуулугу жогору? Негизи анық бир себебин айтыш кыйын. 10го жакын ушундай келип чыгуу ыктымалдуулугу бар деген себептерди келтиришет. Жана мен ошолордун ичинен эң маанилүүлөрүн айтып өтөйүн. Демек, негизи кант диабети эки топко бөлүнөт. Биринчи тип жана экинчи тип. Биринчи тип дегенде организм өзү инсулин бөлүп чыгара албай калат. Инсулин бул гормон. Ашказан астындагы без бөлүп чыгарат. Жана ошол жанагы глюкозаны клеткаларга жеткирип бериш керек. Жеткирип бергенге анын өзү жок болуп калат. Биринчи типте. Ал эми экинчи типте болсо тескерисинче. Глюкозага бөлүп чыгарганы клеткаларга жеткирип берген инсулин бар, бирок ал өзү жарабай калат. Клеткалар аны кабыл албай калат. Бунун кемчилиги ушундай экинчи типтин. Анан эки типтен 90% деп коелу, балким андан дагы көбүрөөгү экинчи тип менен жабыркашат. Улуу адамдар көбүнчө 35-40 жаштан кийин болот. Жана анын келип чыгуу себептерине токтоло турган болсом, наследственный деп коет. Мисалы, атасында же апасында болсо, балким туугандардын арасында, абаларында бар болуп калса, ушул оору ыктымалдуулук бар. Ал 35-40 жаштан кийин сөзсүз түрдө ооруп калышы мүмкүн, бирок оорубашы деле мүмкүн. Эң чоң күмөн ушундан пайда болот. Андан сырткары эми айта кетсем, өтө көп ооруй турган адамдар бар. Ар кандай оорулар менен ооруп жүрө берет. Мисалы, аз дегенде бир жылда 2 жолу грипп болот. Андан сырткары ар кандай өнөкөт оорулары бар, панкреатит болуп калат. Ушундай адамдар дагы ооруп калышы мүмкүн диабет менен. Анан ашыкча салмактуулук.
ИМТ боюнча эгерде адамдын ошол салмагы 30 же андан көп чыкчу болсо, мындайча айтканда өзүнүн салмагынан кыйла эле жогору болсо, анда дагы ыктымалдуулук көп болот. Ошондуктан кимдин жашы 35ке же андан өйдө болгон болсо, жана салмагы өзүнүн нормадагы салмагынан аз дегенде бир 15 килограмм ашыкча болсо, 2 жылда бир жолу болсо дагы гликозированный гемоглобин деген анализди тапшырып туруш керек. Жана ошонун негизинде ыктымалдуулук бар жок экендигин аныктайт. Себеби преддиабет деген түшүнүк бар да. Эгерде мисалы ошол диабетке жакындап калган болсо, артка кайтуу мүмкүнчүлүгү бар болуп калат адамда. А эгерде уже болуп калган болсо, анда айла жок. Диабет менен күрөшүшкө туура келет. Ошон үчүн эч куру дегенде 2 жылда бир жолу 35 жаштан кийин салмагы жогору болгон адамдар кандагы глюкозанын деңгээлин текшерип туруш керек. Сахар деген анализде эмес, гликозированный гемоглобин деген анализди текшерип туруш керек. Ушул дагы маанилүү себеп, ашыкча салмактуулук. Анан айта берсе көп, негизгилер ушулар. Анан эми азыр жаш өзгөчөлүгүн дагы айтып берсеңиз, көбүнчөсү мындай улуу, орто жаштагы, улуу жаштагылар көбүрбү же жаштар арасында деле барбы? Азыркы учурда бардык куракта ооруп калуу ыктымалдуулугу бар. Негизинен 40 жаштан кийинкилер оорушат көбүнчө. Жана тилекке каршы убагында билинбейт. Аз дегенде 1 жыл, болбосо 2 жылдан кийин ушул оору менен ооруп калгандыгын билет. Негизинен ушул 40 жаштан кийин башталат. Эми азыр айтып атпайбызбы, көпчүлүгү билбей калып жүрөт депчи. Анан алгачкы белгилери кандай болот мына кант диабети менен ооруп аткан адамдарда? Ооба. 1 жыл болду диабет болгонуна. Анан билинип баштайт да. Мисалы дене кычыш башташы мүмкүн. Дене таптаза болгон менен тери, бирок кычыш башташы мүмкүн. Баш көп ооруп калат. Оозу чапташып кургай берет. Анан сууну көп ичпесе деле зарага көбүрөөк катталып калышы мүмкүн. Кечинде айрыкча. Ушул негизги белгилери. Анан аял адамдарда ошо асты жактары кычышып, ушундай белгилер дагы болот. Анан ар кандай оорулар менен, мисалы бир жери кесилип кетти дейли, же жара болуп калды, айыгыш кыйын болот. Анан адамдын мүнөзү дагы өзгөрүп баштайт. Эч нерсеге чыдабай турган болуп калат. Дароо эле урушуп кеткенге даяр. Ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Анан эми аларды мындай билбеген абалда деп атпайбыз. Анан эмне өөрчүтүп кетиши мүмкүн бул ооруну? Азыктар дейбизби же кыймыл аракетпи, эмне өөрчүтөт? Бардык нерсе таасир этет. Бардыгы 1% болуп олтуруп, ооруну өөрчүтүп коет. Максат ошого жеткирбеш керек. Преддиабет деген түшүнүк бар, инсулинорезистентность деген түшүнүк бар. Ошол инсулинди айтпадымбы, жана глюкозаны ташып жеткирип берет деп. Ошол инсулин өзү жарабай баштаганда биз билип калсак, диетаны дароо баштай турган болсок, уже диабеттин алдын алып койсо болот да. Ошону билбей калат көбүнчө тилекке каршы. Анан адамдын организминдеги канттын нормасы канча болуш керек? Адатта диабети жок адамдыкы жада калса тамактан бүткөндөн кийин текшерсе деле 6-дан ашпайт да. Ушундай болот нормада. 3,5-дан 5,5га чейин болот. Эгер 2 же андан аз болуп калса коркунучтуу. Адам комага түшөт. Анан эми бүткүл дүйнөлүк ушул саламаттык сактоо уюмунун эмеси боюнча ар кандай, мисалы 11, максимум 11 же андан аз болуш керек да, тамактангандан кийин. Же болбосо глюкозаны нагрузка деп коет. Глюкоза кабыл алып туруп организмге, анан текшерип көргөндө дагы 11ден ашпай турган болсо, демек диабет жок деп ушундай айта алабыз. Анан негизинен дароо эле билинет текшерип көргөндө. Азыр эми сиз айткан белгилерди байкап өзүнүн күмөн санап аткан адамдар мындай кантип алдын алса болот? Алдын алуу жолдорунда кандай кеңештер берет элеңиз? Ошол өзүнөн бир нерсени сезгенде дароо эле анализ тапшырып көрүш керек. Анализден гликозированный гемоглобин 6-4кө чейин чыккан болсо, демек анда диабет жок. Демек азыр мүмкүнчүлүк бар, кайтарып берсе болот. Эгер 6-5 же андан көп чыкса, уже диабет болду. Эми өмүр бою ушул дарт менен күрөшүп жашашка туура келет. Кантип алдын алса болот? Алдын алуу үчүн эмнелерди жасаш керек? Алдын алыш үчүнбү? Эми ачыгы баарыбыз билебиз. Аз уктаган адамдардагы диабет болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн көп укташ керек деп айтпайм, эрте укташ керек. Мүмкүн болушунча. Эч кур дегенде 12де уже уктаган жаткан болсо, телефонду дагы өчүрүп, уже оорунун алдын алды. Бир эле диабеттен эмес, мисалы картаюунун алдын алат, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат, жана башка ар кандай оорулардын алдын алат да. Бул бир. Анан жада калса жөнөкөй сууну деле таптакыр ичпей турган адамдар бар. Аз дегенде 1 литр таза суу ичип турсун күнүнө. Анан
кыжалатчылык, стресс деп коебуз. Стресс баардык ооруларды чакырат. Диабетти дагы ошол чакырат. Эми көйгөй баарында бар. Мисалы 3 күн мурда көйгөйүңдү эстей аласың, эстей албайсың да. 1 жума мурда көйгөйүңдү эстей аласың, таптакыр эстей албайсың. Көйгөй буга чейин эле болгон, мындан кийин дагы боло берет. Ошон үчүн көйгөйдөн бир аз көтөрүлүп турушубуз керек. Кыжалатчылыктарга маани бербеш керек. Эмне кыла алабыз, мисалы бир көйгөй пайда болсо, ошону кылыш керек. Андан кийинкиси эми пешене. Ошо кыжалатчылыкка өзүбүздү алдырбашыбыз керек. Ушул маанилүү кадам болот да. Анан эми дарыланууга келели. Анан дарыланууда сиз байкаган кандай кемчиликтер бар? Анан дарыланып аткан азыркы адамдардын кемчиликтерин айтсаңыз. Негизи кемчиликтер көп. Негизги бир 2-3-өн айтып өтөйүн. Биринчиси бул кенебездик. Жада калса диабет экенин билгенден кийин дарыгердин жардамы менен глюкозаны нормага алып келет дагы, ошону менен 1 жыл болобу, 2 жыл болобу эч нерсе кылбайт. Дагы кыйналып баштаса барат. Мисалы дары жазып берсе, бир кассета дары алат, бир 10-15 күнгө жете турган. Ошону ичип бүтүрөт дагы болду. Жакшы сезип калды өзүн, эч нерсе кылбай коет. Бул маанилүү кемчилик. Анан мындай ошол ооруга көнбөгөндүгү дагы бир кемчилик. Себеби мисалы диабет болдубу, ошону жогото бергенге аракет кылып баштайт. Ар кандай сыйкырдуу ыкмаларды издейт. Мисалы дарыгердин айтканы кылдыбы, жакшы болуп калдыбы, андан кийин тууганы бир мисалы сикорийди айтса, сикорийди ичип көрөт. Анан дагы бир кошунасы палынды айтса, палынды ичип көрөт. Чөптөрдү айтып атам. Анан дагы бирөө айтат, алтын суу ичиң дейт, алтын суу ичип көрөт. Массаж кылдырып көрөт, хиджама кылдырып көрөт, ар нерсе кылдырып көрөт да. Өзүн ошондой эме кылып көрөт. Ушуларды кылсам чын эле айыгып кетем деп ойлойт. Тилекке каршы бул ыкмалардын эч бири 1% дагы жардам бербейт. Өзүн жакшы сезип калганы, мисалы ошолорду кабыл алып, болгону организмдин өзүнүн ушундай компенсаторный механизм деп коет. Организм өзүн өзү сактап калганга аракет кылат да, акырына чейин. Ошол гана. Чындыгында бул нерселерден эч кандай эффект жок. Маанилүү кемчиликтердин бири ушул. Мындайча айтканда, өзүнүн өмүрүнүн үстүндө тажрыйба өткөрөт да. Ар кандай ыкмаларды колдонуп көрөт. Мисалы бизнес деп коелу, башка деп коелу, ушундай нерселерде тажрыйба кылса болот иш боюнча. Өмүрдү тажрыйба кылбаш керек. Эмне үчүн бизди 10 жыл окутат? Ушул мисалы толук билип жардам бере алсын деген мааниде. Эгер ушул ооруну билбеген эле адамдардын кеңешин угуп, витаминдерди ичип, мисалы жүрө бере турган болсо, биринчиден өмүрү кыскарат. Анан кыска өмүрүн дагы начар жашайт. Кыйналса дагы дарыгердин айтканын кылыш керек да. Ушул маанилүү бир кемчилиги дагы. Анан дагы кемчиликтерди айта турган болсо, ишенчектик. Ким эмне десе эле ишене берет. Сыйкырдуу ыкма издейт, бая айтканымдай. Анан эгер мисалы дагы бир топ бар, дарыгердин айткандарын кылат, диета кылат, башка кылат, бирок көп барбайт. Өзү аз дегенде 2 айда бир барып туруш керек да, дарыгердин алдына барып, ошол эле сөздөрдү угам десе деле баары бир бара бериш керек. Анан өзүнүн оорусун үйрөнгүсү келбейт да. Бул дарт менен өмүр бою күрөшүп жашайт. Чындыгында диабет бул корко турган оору эмес да. Мисалы бир адам диабет болсо, глюкозанын деңгээлин эч курда дегенде 7ден ашырбай жашай турган болсо, диабет эмес адамдан таптакыр айырмасы болбойт. Ушул нерсеге жетишиш керек да. Диабетти дарылоонун максаты өзү ошол. Кандагы глюкозанын деңгээлин нормага алып келүү. Ошол нерсеге умтулган сайын ден соолук жакшыра берет. Диабет толук менен айыктырса болобу? Тилекке каршы диабет толугу менен айыгып кетпейт. Аны туура түшүнүш керек. Анан бирок ойду да айтып өттүм, эгерде диабет болсо бир адам, анын кандагы глюкоза 6,5 жүрө турган болсо, диабет эместен айырмасы болбойт анын. Ушул айыккан ушул. Анан ошону сактап калыш керек болду. Эми кандай азыктарды мындай сунуштайт элеңиз? Мисалы диабет болгон бир бейтап алдыңа келсе, алма келе турган болсо, бул болбойт, бул болбойт, бул болбойт деп бир 10 чакты азыкты айтып өтсөң, анда эмне жешим керек дейт. Чындыгында жей турган нерселер толтура. Болгону ошол жей турган нерселер ал үчүн жагымдуу болбойт да. Ошон үчүн мындай айтканда кандай десем, напси да бул жерде. Напсинин каалоосуна ушул жерде дагы бир кемчиликти айтпай калыпмын, жана айтып өтөйүн. Баягы
Эми мисалы эч бир кемчилигибизди башка бирөөгө көрсөткүбүз келбейт да. Диабет болгон адам той ашка барабы, олтуруштарга барабы, ошол жерде эмне бар болсо баарын жейт, эмне болсо баарын ичет, жада калса алкоголдук ичимдиктерге чейин ичет. Себеби башкалар менен кемчилигин көрбөсүн деп. Чындыгында бул дартты бизге Кудай берип атат. Ал үчүн биз тартынышыбыз, уялышыбыз керек эмес. Эмне кылыш керек болсо ошонун баарын кылыш керек да. Анан азыркы суроого кайта турган болсок, биринчиден жей турган нерселерге токтоло турган болсом, макро, микронутриенттер деп коет. Макронутриенттер белок, углевод, май. Микронутриенттер витаминдер, микроэлементтер. Жанагы макронутриенттерди керегинче алыш керек баарын. Мисалы белокту дагы алыш керек, майды дагы алыш керек, углеводду дагы. Ушул жерде углеводко чектөө болот эми. Бирок анда дагы толук эмес, жарым-жартылай. Углевод экиге бөлүнөт. Бат сиңүүчү, жай сиңүүчү. Бат сиңүүчү углеводдордун баарын токтотуп, жай сиңүүчү углеводдорго өтөбүз. Ошондо глюкоза көбөйбөйт. Бат сиңүүчү углеводдор эми белгилүү эле, көбүнчө бул таттуулар, мөмө жемиштерди койсок болот. Ушулардан чектелсек эле буюрса мүмкүнчүлүгүбүз артат. Анан этке чектөө жок. Мисалы уйдун этин жесе болот, балык жеп турса кайра жакшы болот. Тоок жеп туруш керек. Анан жылкы менен койдун этине бир аз чектөө бар. Анткени диабетти углевод эле эмес, майдын дагы сиңиши кыйындашат. Жанагы жаныбарлардын этинде болсо начар майлар көп болот. Ошон үчүн аларды жеген жакшы. Мен байкашым боюнча сиз деле байкадыңыз болуш керек, ар кандай компаниялардын дары дармектери чыгып кетип атат. Анан сунуштаганда көп айтышат да, мен күйөөм алып дарыланып айыгыкты, анан аялым айыгыкты деп туруп эле анан сунуштагандар бар да. Аларга эмне деп айтат элеңиз да, ошондой адамдарга ишенип дарыны сатып алып ичкендергечи? Баары жомок чындыгында. Эч кандай эффект бербейт. Дары ойлоп табылышы үчүн миллион каражат кетет. Ал дары эмес ал. Аптекада сатылбадыбы? Ал дары эмес. Эч кандай клиникалык текшерүүдөн өткөн эмес. Эч кандай жардам бербейт. Болгону жакшы болуп калганы баягы сөздө организмдин өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү менен жылдар бою деле жакшы жүрө бериши мүмкүн. Ушуну ичип айыктым деп ойлоп алат. Анан ошол саткан адамдарга да айтып коет элем. Өзүнүн эле ошол туугандарына, досторуна берип атат. Түшүнсүн, эртең уялып калбайын деп. Эми акча табуунун ыкмалары көп. Дал ушул ден соолуктан акча таппасын. Бул нерсени врачтарга коюп берсин, өзүнүн ишин кылсын. Азыр эми бизди көрүп аткан көрүүчүлөрүбүздүн арасында дагы бул оору менен алышып аткандар да болуп калышы мүмкүн. Эми бир өзүңүздүн сөзүңүз менен эркин микрофон суналып. Демек, диабетиктерге менин биринчи сунушум бул өзүнүн оорусун толугу менен билүүгө аракет кылсын. Себеби бул оору менен өмүр бою күрөшүп жашайт. Оору жок болуп кетпейт. Ошону тана алсын деп коет го. Ошону көнсүн ошого. Анан ооруну толук билсин. Эгер ооруну толук биле турган болсо, дарыны өзү билип ичет, диетаны өзү билип кылат, кыймыл аракетти өзү билип көбөйтөт, кыжалатчылыкты өзү билип азайтат. Бул биринчи кеңеш. Андан кийинки кеңешим, бизде диабет мектеби деген таптакыр жок Кыргызстанда. Эми жок деп айтпайм, бир аз бар. Ушундай мектептерге эч курда дегенде курстар болот. Ошолорго катталып, билимин арттырыш керек да. Себеби интернетте материалдар көп, баарына эле ишене берүүгө болбойт. Мисалы кайсы бир чөптү жеп витамин айтып туруп, ушул айыктырат дей турган болсо, ошону өзүнө ишенип алып алышы мүмкүн да. Ушул оору боюнча адис болгон адам менен иштеш керек. Анан эч кур дегенде 2 айда бир жолу эндокринологдун алдына барып туруш керек. Убагында анализ тапшырып туруш. Эми белгилүү эле чындыгында эмне кылыш керек болсо ошонун баарын аткарсын. Өтө көп деле убакыт кетпейт. Анан күн сайын бир аздан оорусу үчүн аракеттерди кылып койсо, бул эми мисалы бир аз көбүрөөк басып койсун, дарыны ичип койсун, ашказан ооруса деле ичиш керек баары бир. Ооруганда, ашказан ооруганда ошол ооруган үчүн ичпей койсо, ошону ичпей койгондогу зыян көбүрөөк болот. Ошону түшүнүш керек. Негизи айта берсең керек деген нерселер көп боло берет да. Негизинен өзүнүн оорусун билсин.
үйрөнсүн. Мен деле ушул нерсени айтат болчумун да, анткени дегенде врач ошол сиздер мисалы консультация бериш үчүн 10 жылдап убактыңыздарды кетирип билим алып туруп андан кийин консультация бере аласыздар да, бир нерсени айта аласыздар. Көбүнчөсү бизде ушул нерсеге көп тез алданып кеткендер бар да. Бир компаниянын ушундай сунуштоосун угуп эле дароо сатып ала коюп, анан зыянын тартып калгандар бар да. Балким биздин ушул берүүбүздөн кийин өзүнө бир пайда алып, балким мындай угуп атканда акыл калчап дегенде иш кылат деген ойдомун. Сизге чоң рахмат. Ыраазычылык айтабыз. Чоң рахмат сизге. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Эч ким оорубасын, баарыңыздар ден соолукта болуңуздар.